Эргешев мандат алуу же шайлоо жокко чыгабы? 28 апрелде Ош, Кара Суу жана Баткен округдары боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Жогорку кеңешке өткөн шайлоодо Оштон Бекмурза Эргешев, Кара Суудан Илимбек Кубанычбеков, Баткенден Бактияр Калпаев эң көп добуш алды. Алдыга озуп чыккандардын арасынан Эргешевдин каттоосу талаштуу болуп турат. Себеби БШК Бишкек шаардык административдик сотунун чечимин жогорку сотко даттанаарын билдирди. Сиз медиа хатты көрүп жатасыз. Атым Элвира Султанмурат кызы. Саламатсызбы? Ош округу боюнча шайлоого 13 талапкер катышты. Бекмурза Эргешевди жалпы шайлоочулардын 43% добуш берип, алдыга озуп чыкты. Эргешев шайлоого 2 миллион сомдон ашуун акча сарптады. 50 жаштагы Бекмурза Эргешев Ош облусунун Алай районундагы Сопу Коргон айылында туулган. Эмгек жолун тренер катары баштап 2012 жылы Ош шаардык кеңешине депутат болгон. Андан кийин Ош облустук атайын монтаждоо жана эксплуатациялоо башкармалыгын жетектеген. 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо Эргешев Биримдик партиясы менен катышкан. Ал эми октябрда өлкөдө бийлик алмашканда Оштогу муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына башчы болуп дайындалган. 2021 жылдагы Ош шаардык кеңешке өткөн шайлоодо Бекмурза Эргешев бийликчилдерген Ата журт Кыргызстан партиясы менен катышып, мандатка ээлешкен. Шайырбек Ташиев менен үй бүлөлүк катнашыңыз барбы жокпу өзү? Биз как дос катары катышабыз, эмне болупту? 28 апрелде мөөнөтүнөн мурда өткөн жогорку кеңешке шайлоого бир нече күн калганда эркин журналист Ыдырыс Исаков Ташиевке таянган талапкер аталышындагы видео чыгарган. Андан Эргешевдин штабында бир нече муниципалдык кызматтын жетекчилери, мурдагы кызматкерлерин көрүүгө болот. Кызыгы Исаковдун штабта эмне кылып жүрөсүңөр деген суроолоруна муниципалдык кызматкерлердин бардыгы мен барган эмесмин деп жооп берген. Исаков ошондой эле Эргешев менен жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин үй бүлөлүк катышы бар экенин билдирген. Муну Эргешев өзү да ырастаган. Ал эми Ташиев Марал радиосуна комментарий берип, шайлоого эч тиешеси жоктугун айткан. Андан сырткары Исаков Фейсбукта Эргешевдин штабында акча санап берип жаткан кишинин видеосун дагы чыгарды. Журналист бул факты да териштириши керек деп эсептейт. Ош мэриясы видео чыккандан кийин ичкиликтөө жүргүзүп, айрым кызматкерлерин иштен алды, кээ бир кызматкерлерине эскертүү берди. Бош айком болсо талапкерди админ ресурс колдонууга шектеп, 26 апрелде шайлоодон четтеткен. Талапкер Эргешев Бекмурзанын каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө добуш берсеңиздер ким макул? 8 добуш менен каттоосу жокко чыгарылып атат, чечим кабыл алынды. Анткени менен Эргешев БШКны Бишкек административдик сотуна берип, утуп алды. Соттун чечими дароо күчүнө киргендиктен Эргешев шайлоого катышты. Ал эми Бош айкомдун мүчөсү Акбалык Жумалиева Медиахабка БШК Эргешев боюнча Бишкек административдик сотунун чечимин жогорку сотко даттанаарын билдирди. Ошо БШК кайра ошол чечимди башка инстанцияга арызданабы? Ооба. Обязательно. Биз карадык, ал жерде админ ресурс колдонулганы көрүнүп турат. Себеби дегенде ошол мамлекеттик кызматкерлер жүрөт, муниципалдык кызматкерлердин жүрөт, ал жерде административдик ресурс колдонулуп атканы көрүнүп турат. Эми ал жерде кандидаттын штабына башка эме менен барбайт да, ошол ишини колдогон барат. Анан эми ал жерде колдомого добуш берип койгула деген ачык үгүт жок деген немеде туруп атышат. Биз жанагы админ ресурс колдонулуп атат дегендер эми ал жерге башка максатта барбайт, только ошол эмени колдоп барат. Кандайдыр бир деңгээлде алар административдик ресурс менен адамдын көбүрөөк добуш алуусуна жардам берет деген позицияда туруп, биз ошол чечим эмесин жокко талапкерлиги жокко чыксын деген 8 шайлоо комиссиясынын бирөөсү мен болдум. Негизи могул Ошто өткөн шайлоодо дагы добуш сатуу боюнча факт бар деп буга чейин ИИМдин өкүлү дагы айтты да. Бизге конкретно кайсыл экенин айтышкан жок, толук информация беришкен жок. Себеби дегенде ал жерде тергөө жүрүп атыптыр. Тергөөнүн бизди тааныштырат, бирок азырынча тааныштырышкан жок. Мындай айтышты, бирок мен башка эмелерден уктум, ошол Бекмурза Эргешевге байланыштуу экен деп. Бирок конкретно бизге так маалымат беришкен жок. Ким экендигичи. БШКнын чечими кайра утуп ала турган болсо, кайра шайлоо өтөт. Себеби дегенде азыр биринчи орунду алган талапкер
көп 30%-дан көп добушталды. Ошондуктан экинчи кандидат келе албайт, кайра шайлоо болот. Ал эми Ош округу боюнча шайлоо өнөктүгүнө жана шайлоонун жүрүшүнө көз салган юрист кайра шайлоо боло турган болсо, кайра шайлоого кеткен чыгымдарды күнөөлүү тараптар төлөшү керек деп эсептейт. Азыр ким кандай добуш алса, ошончо байлыгы бар, ошого карап добуш берилди да. Ошо шайлоонун жыйынтыгын карап, ошол олордун кадыр баркында деп ойлобогула, ошолорду шөнтөгүнө карап деп эле элестете эле алган добуштарына жараша акча расход кылышты. Себеби ким канча добушаларын ала билген баннерлери, кымбат баннерлер, 200 миң сом, 300 миң сомдук, 500 миң сомдук баннерлер илинди. Ошого карап эле алардын канча акчасы бар, добуштарды кантип сатып алатканын билсе болот да. Эгер административный соттун чечими жокко чыга турган болсо, анда ошол тийиштүү адамдар бардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек. Талапкер дагы жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Таптык боюнча дагы кармалып атат. Ош округу боюнча өткөн шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу милицияга 26 маалымат келип түшкөн. Бул маалыматтар дагы текшерилгенден кийин шайлоонун жыйынтыгы өзгөрүшү мүмкүн. Эгерде Бекмурза Эргешевдин талапкерлиги жогорку сот тарабынан жокко чыгарылса, анда Ош округу боюнча кайра шайлоо дайындалат. Ош, Баткен жана Кара Сууда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 24 миллион сом кетти. Ош округу боюнча кайра шайлоо өтсө, чыгымды ким төлөшү керек? Оюңузду комментарийге жазыңыз.